бири-бирин түшүнүп, бири-бирин сүйүп турса, эгерде бактылуу жашап кетет деп 100% мен гарантия берет элем да. Мына мисалы эң жакшы сүйүшкөндөр булар француздар да 500% ажырашат. Ушул келинди алып келип бер десе, жарма гүлдү алып келип берген сен даярсың, ата энем үчүн даяр. Лично мен деле сүйгөн адамыма турмушка чыксам, ал кандай адам болсо деле чыдап жашайм. Бай болсо дагы, кедей болсо дагычы, ката жумуш кылса, ал чыдай албайсың, көтөрө албайсың, чынбы? Тоок сүйүү деген пайда болбоду. Ал кандай сүйүү ал, тоок сүйүү деген? Ошо жалган сүйүү да, мындайча айтканда. Жок, кечиресиз, туура эмес айтып атасыз. Үй бүлө деген машинадан, үй бүлөдөн курулбайт да. Дискотека барса, ошо менен өмүр бою дискотека барбайт да. Аны оңдосо болот. 10 жигитти көрсө да жакпайт да. Мурду жалпак экен, тетинин бети табактай экен, тетинин көзү жылчык экен. Ата энем ушунча жыл мен 17-ге чыкканча мени жакшылык каалап эле өстүргөн ата энем, мен мүнөзүмдү билген ата энем мага кантип эле жаман кылстап келип, мен могу үйлөн деп мени заставить этмей эле. Ою эки пикирде болуп атат. Эми ушул эки ойду кимдер колдойт? Же болбосо кошумча алымчалар болсо айтсаңар. Жашап жүргөн билем ата энем кандай жагышын. Эч качан мен кылбайм, албайм деп айтпаш керек да. Сүйгөнү мен үчүн кылат, сүйгөн үчүн сен үчүн кылат да, сен сүйгөн үчүн эч нерсе кыла албайсың да. Туура эмес жол, эгер мага окшоп туура жол айтса мен кылмакмын.